Биз ата энелер балдарыбыздын билимдүү, адеп ахлактуу, ар дайым жакшы окушун каалайбыз. Бирок ошо менен бирге эле биз билим тарбия алуучу эң керектүү жерге, мектепке барбайбыз, байланышпайбыз. Барып кабар алууга тиричилик, иш деп убакыт таппайбыз. Же кээ бирибиз убакыт болсо дагы такыр кызыкпайбыз. Биздин балдарыбыздын окууга кызыкпагандыгынын, тартибинин начардыгынын бирден бир себеби мына ушунда болушу мүмкүн. Анткени сиз ата энелер мектеп, билим алуунун абалына кызыкпасаңыз, маани бербесеңиз, анда силерди көрүп балдарыңыз дагы мектептен билим алуунун анчалык эле зарылчылыгы жок турбайбы? Ошон үчүн ата энем кызыкпайт турбайбы? Сурабайт, мектепке барбайт дагы деп силерге айтпаганы менен деле бала ошентип ойлойт да. Сиздер билесиздер да, балдар ар дайым улууларга карап көргөнүн жасашат. Ошондуктан сиздин мектеп менен, мугалим менен байланышыңыз эң биринчи балаңыздын таалим тарбиясына керек, сиздин өзүңүзгө да керек. Андан сырткары ошол мектепте иштеп аткан мугалимдерге да керек. Сиздин барып, кызыгып, ар дайым байланышта болуп турганыңыз мектептеги мугалимдерге дагы дем күч болуп берет. Ошондуктан ар дайым мектеп менен тыгыз байланышта болуңуз.